атам эми герой жүзгө чыгып аткандан кийин колдоп беришти. Талас жеркесиндеги элдин баары катышып, жапа-тырмак аракет кылышып, жакшы иш-чара өткөрүлүп атат. Бүгүн мына атамдын азими ачылып, атам кетээринде дагы ошо өзү каалап кетти эле Акназаров айыл өкмөтүндө менин эстелигим ачылса деген ой пикирин айткандан кийин ошону ишке ашырып, балдары, неберелери ушундай эстелик ачып отурабыз. Күйөө баласы, кызы мен, дагы бир кызы, баласы Алтын Альянс көмөк көрсөттү. Баарына ыраазычылык билдирип коет элем. Учитывая празднование данного мероприятия, биз атабыздын 100 жылдыгын өткөрүп жатып, демөөрчү катары жардам сурап, Альянс Алтын компаниясына кайрылганбыз. Компания суранычыбызды четке какпай колдоп берди. Ал акчага сиздер көрүп турган айкелди тургуздук жана башка жумуштар дагы жасалды. Учурдан пайдаланып, бизди өз убагында колдогон Альянс Алтын компаниясына ыраазычылык билдиребиз. благодарность руководству компании Альянс Алтын. Ушундай инсандарды жөн эле ушундай мааракелерди эскерип койбой, бир мамлекеттик идеология кылып, бир аттуу саясат кылып, жаштарыбыз өрнөк алса деген оюмда. Анткени мен бир китебин окуп чыгып, бир алгачкы 16 бетин окуганда эле кадимкидей көзүмө жаш келди да. Ошончо жокчулукту көрүп, ошончо турмуштун оор кырдаалдарын көрүп, балким бышып, такшалып, элим жеримде чыкса керек. Ошого мен азыр бөлүп атам, токчулуктун балдары бошоң чыгып, жокчулуктун балдары Кыргызстанда өстүргөн экен депчи. Бул инсандын сөздөрү, карыганчыкты эс тутумунун так болгондугу, жасаган иштери, барган жерин гүлдөткөнү, шарапаттуу бир берекелүү инсан экендиги жөн эле эмес да. Канча тарбия, канча менет, канча илим, канча насаат, ушулардын баардыгы жөн калбас экен деген ой.